жагына китеп, бир жагына кетмен салып иштеген, билим баалуулугун түбөлүктүү деп эсептеген бүгүнкүнүн дүйшөнү Мадаминов Гапыр Маматкулович жана бүгүнкү иш чаранын жалпы катышуучулары. Жылгалуу кең кол, кең талас. Жаткан экен жайкалып, жер деген адам тунбайбы, жер соорусу турбайбы? Өлкө түзүн караса, токою бар, талы бар, ал токойдун ичинде жан бүткөндүн баары бар. Жылгалуу кең кол, кең таласка залкар жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун ысымын алган Айтматов районуна кош келиңиздер. Агай, сизге коомчулук тарабынан бүгүнкүнүн дүйшөнү, эл мугалими, элеттик илимпоз, элейлектин Геродоту, биздин Макаренко, кыргыздын Сухомлинский деген наамдар эчак эле берилип, сыймыктануу менен айтылып келет. Кылымдарды карыткан кыргыз элинин келечегине жан дилиңиз менен күйүп жанып, өмүр жолуңузду ары татаал жана ары узак илим билим дүйнөсүнө арнап, өз кесибиңизге ашкере берилген улуу устат катары билебиз. Атагы алыска кеткен, даңкы далайга жеткен, ырын ырдап күүсүн черткен, түмөндү түрлүү нарт менен өскөн, ааламга аты жаңырган Айтматовдун тургундары бизге Улуттук Илимдер Академиясынын Тарых институтунун илим изилдөөчүсү, Баткен облусунун Лейлик районундагы номер 3 эксперименталдык гимназиясынын директору, Жазуучулар союзунун мүчөсү, Замандаш журналынын 2013 жылдагы жылдын мыкты мугалими номинациясынын лауреаты, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими сыйлыктарынын 3 даражадагы Манас орденин ээси, Энелер мектебинин негиздөөчүсү Гапыр агай конокто. Кул чаап, коштоктоңуздар.